Датка кемин жөнүндө сөз башталганда долбоор ишке ашпайт деп мыйыгынан күлгөндөр болгон. Кээ бири күмөн санаса, энергетикада Кыргызстандын дайыма көз каранды болушун самагандар жок эмес. Өлкө башчы Алмазбек Атамбаев айтканынан кайткан жок. Долбоорду аягына чыгаруунун башында турду. Бүгүн жалпы эмгектин акыбети кайтып, өлкө башчынын маанайы көтөрүңкү. Кемин көмөк чордонун кыдырып аткарылган ишке ыраазы. Датка көмөк чордонун 75 атты добавста жумушта, биринчи 80 атты жумушта. Анан 35 киловатт боюнча 4 реактор иштеп Кыргызстанды өнүктүрүү стратегиясындагы эң ири долбоорлордун бири кемин көмөк чордону жана 405 чакырымга созулган 500 киловольттуу Датка кемин жогорку чыңалуудагы электр линиясы ишке кирди. Кыргызстан мынтип эгемендиктин 24 жылдыгын утурлай энергетикалык көз карандысыздыкка жетип отурат. 3 жыл ичинде ички энергетикалык алкак түзүлдү. Ага 400 миллион долларга жакын каражат короду. Маанилүүсү иштен майнап чыгып, эми пайдасын бергени турат. Бүгүн Датка кемин расмий ачылышына президент Алмазбек Атамбаев өзү катышты. Буга чейин Кыргызстан өндүргөн электр энергияны Токтогулдан Өзбекстан, Казакстан аркылуу өлкөнүн түндүгүнө жеткирип турган. Өзбекстанга жылына электр кубатынын транзити үчүн 8-9 миллион доллардын тегерегинде төлөнсө, Казакстан акысына электр энергиясын алып келген. Эми Кыргызстан кошуналарга электр энергиясын жеткирүүдө көз каранды эмес. Энергетикалык ички алкак түзүлдү. Түштүктөн дароо түндүккө жиберилет. Эмки максат энергетикада электр өндүрүүчү кубаттуулуктарды кескин түрдө көбөйтүш керек. Өлкөнү толук бойдон өзүбүздүн электр энергиябыз менен камсыз кылуу керек. Бул проблеманы чечүү үчүн биз келе жаткан 2 жылдын ичинде Камбар-Ата 2 гэсин толук бойдон ишке киргизип, жогорку нарын каскадынын биринчи гэсин салып бүтүрүшүбүз керек. Мындан тышкары Бишкек ТЭЦинин жана Токтогул гэсинин реконструкциясын тездетиш керек. Ана ушул жерден ачык айтайын, жамгыр жаайбы же жаабайбы, суу болобу же болбойбу деп отурбай, албетте электр энергияны жалаң эле суунун жардамы менен өндүрбөй, газ менен, көмүр менен дагы өндүрүүгө өтүш керек. Мен бул маселе боюнча мисалы Газпромдун жетекчиси Алексей Борисович Миллерге сүйлөштүм. Ушу Бишкекте газдан электр өндүрүүчү бир электростанция салып бер деп сурандым. Ал киши ойлонуп атат, буюрса колдоп берет деп ойлоп турам. Албетте сөзсүз ушундай эле бир электростанцияны бир тести кара кечеге салыш керек. Кемин подстанциясы Чүй, Ысык-Көл, Нарын облустарын электр энергиясы менен толук камсыздай алат. Магистралдык чубалгылар топтолгон экинчи ири азыктандыруучу борбор болуп калды. Ички алкак түзүлгөнү менен Кыргызстан Орто Азиялык бирдиктүү энергетикалык шакектен чыкпайт. Эч кимге көз каранды болбой, кызматташтыкты тең атап жүргүзөт. Шакекче боло берет. Мисалы үчүн кыйынчылык болуп, тигилерге, же бизге, тиги Казакстанга, Өзбекстанга шакекти колдонуп бирибизге жардам беребиз. Только бул жардамга. А мисалы үчүн түштүктүн энергиясын бияка алып келгенге кыйналчыбыз да чындыгында кышында өңгөчө. 2-3 мында колдонуучулар 2 жолу өсөт электр энергиясында көп колдонулат. Мурун бир линия болчу, Токтогул менен Фрунзенский деген ушундай высоковольтный линия бар болчу да, азыр эми экинчиси пайда болду. Эч проблема жок. Ар бир маанилүү долбоордун ишке ашуусунда жарандардын колдоосу керек. Мамлекеттин өзөгү эл экенин президент жакшы түшүнөт. Айтымында кыргызстандыктар кыйынчылыкка, оор кырдаалга сабыр менен мамиле кылып чыдайт. Адилетсиздикке моюн суна албайт. Барган сайын өзүңөр да көрүп атасыңар, ишенип атасыңар. Кыргызстандын келечеги кең. Мына ушу энергетикага окшоп, мына 1-2 жылдын ичинде биз жанагы транспортный тупиктен да чыгабыз. Мына электр энергияны башка бир мамлекет аркылуу алганда азыр деле бир жерден бир жерге кээ бир областтарыбызда элибиз башка бир мамлекеттердин пограничниктерине, таможнясына кор болуп өтүп жүрөт. Мунун баары чечилет. Жакынкы 2 жылдын ичинде бардыгы чечилет. Кудай буйруса, мына накта көз карандысыз мамлекет болобуз. Биз бирөөнүн көзүн карабай, Кудай буйруса, алар бизди башкача карап калат. Бизге уруксат береби? Энергия карсыдан чыгып кетпейби? Бизге жол менен жүргөнгө уруксат береби? Бизге башкасын береби деп бизди карап калат.
Салтанатка келген жарандар өлкө башчынын чынчыл аракетин колдой турганын белгилешет. Айткандан кайтпай, баштаган ишин аягына чыгарган өзөрлүк сапатын бар деген ойлору менен бөлүштү. Президентке туш тарабынан кол бут болуп колдогондор көп болсо, ийгиликтер алдыда деген ойлору бар. Чогулган аксакалдар Кыргызстанга тынчтык, өнүгүү өлкө башчыга күч кубат тилеп баталарын беришти. Электр кемин аткасы ишке кирип иштей баштагандан тартып, биз Кыргызстанда электр энергиянын жетишсиздигин эч убакта оюбузга да албайбыз, башка өлкөлөргө баш ийип көз каранды да болбойбуз. Долбоордун ишке кирип жатышы өнөктөштөрдүн Кыргызстанга ишеним артканынын белгиси. Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын негизинде 2012-жылы Датка кеминге 400 миллион долларга жакын каражат бөлүнүп, курулуш иштерин кытайлык TBI компаниясы жүргүзгөн. Электр линиясын салуу катаал табигый шарттарда жүргөнүнө карабастан, куруу иштери мөөнөтүнөн мурда бүтүп отурат. 500 киловатттуу Датка кемин аба чубалгыларын тартууда аябай эле катаал шарттарда иштөөгө туура келген. Себеби 3000 метр бийиктикте жайгашкан кызарт, шалдырак, каргыш ашуулардан алып өтүшкөн. Ал эми кээ бир жерлерде тирөөчтөрдүн бийиктиги 45 метр болсо, кээ биринде 67 метрге чейин жетип отурган. Кыргызстандын географиялык шарттарын жана климатын эске алганда, тирөөчтөрдүн желге жана тоңгууга туруштук берүүсү дагы жакшы иштелип чыгып каралган. Кээ бир бөлүктөрдө дарыялардын үстүнөн чубалгыларды тартуу үчүн пилотсуз учуучу аппараттар колдонулган. Мындай технология азыркы учурда атамекендик курулушта пайдаланыла элек. Электр чубалгылары кыштын ызгарына карабай үзгүлтүккө учурабайт. 4 мезгил тең жогорку кубаттуулукта иштейт. Устойчивость работы энергосистемы. Кыргызстан кемин көмөк чордонунун ачылышы жана электр чубалгыларынын ишке кириши менен коңшу мамлекеттердин энергетикалык системасына көз карандылыгыбызды жойдук деп айтсам болот. Бул бизге чоң пайда, жетишкендик. Муну менен катар биздин коңшуларга да кышкысын иштөөгө жеңил болот. Анткени кышкысын биз алардын көп тынчын албайбыз. Жеке эле бизге эмес, аларга да жакшы ыңгайлык түзүлдү. Өзүңөр көрүп турган кемин подстанциясы 4 күндөн бери толук күчүндө иштеп жатат. Кышкысын мындан да жогору чыңалууда иш алып барат. Өчүрүүлөр азайып, электр энергиясын түштүктөн түндүккө алып келүү алда канча жеңилдейт. Потребители Кыргызской республики. Курулган энергетикалык объекттер Кыргызстандын экономикасынын өсүшүнө да түрткү болот. Адистердин айтымында долбоордун үзүрүн өлкө 40-50 жылга чейин көрөт. Также мы это подстанции Кемин 220 киловольт менен биз Кемин көмөк чордонун Фрунзе подстанциясы менен байланыштырабыз. Муну менен биз толук энергетикалык коопсуздукка чыктык. Эми электр энергиясын өзүбүздүн тармактар менен алып турабыз. Биз Орто Азиялык энергетикалык режим менен тыгыз кызматташтыкта болобуз. Иштей беребиз. Андан чыгып кетпейбиз. Кыргызстан бул тармак менен 40-50 жыл кенен колдонуп, өлкөнүн өнүгүп өсүшүнө чоң түрткү болот. Датка кемин электр линияларын жана кемин көмөк чордонун ишке кирүүсү мамлекеттин тарыхында орчундуу окуя. Себеби өлкөнүн өнүгүүсүнө жасалган улуттук кадам экенин салтанатка катышкандар белгиледи. Жараткандан далил болдубу, Датка кеминдин ачылыш аземинде топ бүркүт асманда чарк айланып турду. Аксакалдар көргөндөр муну жакшылыкка жорушту. Алдыда өлкөнү толук кандуу электр энергия менен камсыз кылуу жана экспортту жогорулатуу максаты турат. Бул тармакта Каса 1000 долбоору 2-3 жылдын аралыгында ишке ашат. Муну менен катар алдыда түндүк-түштүк альтернативалык жолу жана өлкөнү 60% газ менен камсыз кылуу иштери бар. Кайрат Кенжебаев, Адилет Жумабеков, ЛТР, Чүй облусу.